Эми Дубайга барып эс алуунун кереги жок. Достор, туугандар, мына ушундай тоонун койнунда ким эс алгысы келет? Биз албетте өзгөнүн шаарынан болгону 60 км алыстыкта жайгашкан Улуу Кыргыз ордосу эс алуу жайында турабыз. Болгону да бул жер дос, билесиздер, Карашор тарапка келе жатканда достор, Байбиченин эле так эле центринде достор, мен чыгып келген мына ушул кыргыз үйдү көрүп атасыздарбы? Негизи коттедж болуп салыныптыр. Достор, жүрүңдөр. Жалпысы мына ушул жерде достор 3 кыргыз үй бар экен. Баасына келе турган болсок достор, 3000 сомдон экен. Сиздин рахмат, буту чечип киребиз. Мынакей достор, мына ушул жерге примерно бир 25ден 30 адамга чейин батат экен. Азыркы убактагы современный боз үйлөрдүн бири. Анан мына ушул жагынан келе тургансак, бул жакта душ, туалет, кыскасы мына ушул жакта экен. Достор, эми жүрүңүздөр. Азыркы мен Дубайга барып эс алуунун кереги жок деп мына ушул жерден чыгып сиздерге сонун кылып айттым го достор. Мына ушул жерде жашынакай болуп отуруп туруп, мына табият койнунда, мына ушул жакта бир катар карап отурсаңыз, сиздин жашооңузда болгон проблеманын баарын унутуп, ушул жерге таш-ташта жашоону кайрадан баштап улантасыз. Достор, кыргыз үй негизи аябай жылуу экен, сонун болот экен. Күн ысык убакта салкын болот экен. Негизи бул жер өзү салкын достор. Көрүңүз, анан кечкисин жата турган болсоңуз, бул жер жылуу, жумшак, семьяңыз менен мына ушул жерде уктасаңыз болот экен. Мына ушул жерде жашынакай өзүнүн 2 канаттуу эшигинен кирип барасыздар, жашынакай болгон могул тепкичтери менен достор. Мына жакка келе турганда дагы мына жерге кыргыз үйлөр коюлуп атат экен достор. Кийинки кыргыз үйдү көрсөтөйүн эми туугандар. Анан да бир жакшы жеричи туугандар, карасаңыздар, мына ушул жерде жашынакай болгон сонун 2 караганда апакай ак кайын бар го. Ушул ак кайындарды тегиз кылып эгип коюптур. Ушул жерде сонун болуп эс алып жүрөсүз да. Элестетип атасызбы достор? Мына ушул жердин жалпы аянтына келе турган болсок достор, примерно бир 2 гектардан ашыраак экен достор. Жүрүңүздөр. Так, өзүнүн чөгүнү менен мына ушул жерден путtu чечебиз достор. Бул экинчи кыргыз үйлөрдүн бири, көрүп атасыздар. Мынакей. Ого! Современный кылып коюптур. Ар бир боз үйдүн өзүнүн жашынакай болгон мына жакта ажатканасы бар, душу бар. Кыскасы ушул жерде эмне кыласыз? Анан терраса. Бардык эле жерде мына ушул боз үйлөрдүн өзүнүн террасасы болбойт туугандар. Аны сиздер билесиздер өзүңүздөр. Террасада да примерно мына жерде бир 6 адам отуруп, мына жерге чайды коюп, тамакты коюп, кушакты тогусаңыздар болот экен. Анан бул жердин бардык жагына келе турган болсок, сонун болуп тосулган. Достор, көрдүңүздөр, мынакей, машалла. Анан мына ушул жакта да бир кыргыз үй бар. Аны да мен силерге азыр жакшылап көрсөтүп берем достор. Жүрүңүздөр. Биз айтып аткан 3-чү боз үй мына ушул жерде жайгашкан достор. Мынакей, баягы корейский кинолордо, романтический кинолордо ушул жерде сүйүшкөндөр, бири менен кол жетелешип алып, мына ушундай сонун жерлерде басышат го, билесиздерби? Мына ушул жерде достор, 3-чү кыргыз үй. Мынакей достор. Ата-бабабыз мына ушул эле кыргыз үйдө жашап, көйүп, чоңоюп келишкен, билесиздер, 2 канаттуудан киресиз достор. Кийизден болгон бүт тараптары жылуу, жумшак, сонун бул жерде уктай берсеңиз дагы болот экен. Достор, эми жаратылышты өзүңүздөр бир катар көрө турган болсоңуздар, көрүп атасыздарбы туугандар? Охо! Мынакей достор, мына зоо, мына тоо, аска зоонун арасы сонун болгон жерде эс алыңыздар келген болсо, мына ушул жерге келсеңиздер болот достор. Бааларын айтып өттүк. Азыр мына ушул жерде волейбол да ойноп турган жерлер бар экен. Жүрүңүздөр, мен силерге аны да көрсөтүп берейин. Биз айтып аткан волейбол сүйүүчү агайны достор, жеңешкалар, мына жерге семейный келсеңиздер, коллектив менен келсеңиздер, жора жолдош менен келип, мына ушул жерде бир катар волейбол ойносоңуздар болот экен, көрүп атасыздар достор. Анан дагы жакшы жерлерде келе турсак, мына жерге аябай сонун планировкалар болуп аткан достор. Өзүнчө жашынакай мына жерге кафелер заңгырап салынып, бассейндер салынып, кыскасы кийинки жылга өтө өзгөчө жаңылыктар болуп калат. Мына ушул жерге келе турсаңыз, жалпысынан достор, мына жерде 4 тапчан бар экен. Могул жерде жашынакай болгон тегерек столдор менен сиз эгерде келип мына ушул жерде форель заказ кылып жеген болсоңуздар достор, бизди көрүп, биздин рекламадан келсеңиздер, сиздерге мына тапчандар бекер болот. Билесиздер достор. Жок болбосо достор, бул жер 1000 сомдон. Достор, көрүп атасыздар. Өздөрү көргөндөй эле жүрүңүздөр. Мына тапчанды мен азыр силерге көрсөтүп коеюнчу, караңыздарчы. Ушул тапчанга примерно достор канчадан батат деп ойлойсуздар? Мына ушул жерге бир 20 адам беймарал батат экенсиздер. Баягы Даңазалы доордогу кино бар го. Мына кудум ошондой эле мына жерге Султан айымыз менен келсеңиз сонун болот экен. Же девушкаңыз менен келиңиз, эс алып келсеңиздер болот экен, достор. Жыгачтан болгон бүрдүк жактары жашынакай болуп, парда менен тосулган. Мына жерде башкача светтүү. Анан достор, кире берсин жашынакай болуп, могул туялар да кеп коюптур достор, көрүп атасыздарбы? Эгерде сиздер форель жей турган болсоңуздар, мынакей форель дагы бар достор. Көрүп атасыздар. Мен азыр келесер дагы мына жерде жашынакай болуп, мына тор турат го туугандар. Мына ушул тор менен эле андай кылып туруп эле салып туруп эле форельди алган болсоңуз, сизге жашынакай кылып даамдуу кылып тамактарды пиширип берет. Эми бул жерге кандай тамактар бар, талап экенин десеңиздер, бул Улуу Кыргыз ордосунда форель. Мынакей достор, суунун ичинде форельдер бар. Форель заказсаңыз, форель пиширип берет мангалга. Кааласаңыз аш, кааласаңыз курма, кааласаңыз куурдак,
Кыскасы манты эмне болгон болсо баардык тамактарды сиздерге жакшынакай кылып жасап беришет экен. Достор, кааласаңыздар самал ичебиз десеңдер, бул жерде самал бар экен, кымыз бар экен. Кымызы негизи өтө сонун экен да, кымызы бизге жактуу туугандар. Сиздерге дагы жагат деп ойлойбуз. Жүрүңүздөр. Мен азыр мына жерде баягы келгенде селкинчектеп, зеригип отуруп калбашыңыздар үчүн мына жерге жакшынакай болгон селкинчектерди дагы уюштуруп коюштур. Өзүңөр көргөндөй эле мынакей качеля деп коет да мунучу. Канча жерде эле бар мондай алты баканды азыр бул жерде жакшынакай кылып мондай темирден кылып алты бакан кылып коюптур достор. Эми мен тебейин десем шеригим жок, көрдүңүздөр. Анан наркыл жакта кичинекей жаш балдар тебе турган селкинчек бар экен мына жерде достор, көрдүңүздөр. Мына ушул жерден түз кирип келесиздер. Азыр мен силерге кирип келиш жайын көрсөтөм. Бул жер жалпысы 2 гектардан ашыгыраак экен. Бүт аянттары темир менен тосулуп, толук болуптур. Сырттан эч ким кире албайт, ичкериден эч ким сыртка чыга албайт. Улуу кыргыз эс алуу ордосун сиздер кантип таап келем десеңиздер, достор, караңыздар. Негизи жолу жакшы. Өзгөн шаардан түз эле мына ушул эс алуу жайга чейин достор 60 км жетип келет экенсиздер. Кайсыл айылдарды аралап өтөм десеңиздер, Саламалик айыл өкмөтү бар достор. Башталышынан киресиздер, эң акыркысынан келесиздер 15 жаш айылы бар достор. Ошодон бери бир аз эле жүргөн болсоңуздар, мынакей улуу кыргыз ордосу эс алуу жайына түз эле келесиздер. Эми бул жерде мен да бир катар толтуруп өтө турган болсом, форель, балык, кымыз, кара шоро суусу, түрлүү тамактар, анан кийин достор бүт маларды кабыл алабыз дейт. Бул жерге келип банкет өткөрсөңүздөр болот, той өткөрсөңүздөр болот, суннет той өткөрсөңүздөр болот. Анан кийин достор туш эжеси кылсаңыздар дагы болот экен достор. Ушул жол менен түз эле келесиздер. Жолдору жакшы, асфальт. Акыркы айылдан бир аз өткөндө анан ушундай жакшынакай болот, таштак жол. Чоң машина да келет, кичинекей машина да келет достор. Байбиченин центри ушул жерде жападан жалгыз мына жерде магазин бар экен. Магазинден эле бир аз эле өткөндө достор, мынакей жолдун оң жагына бурулсаңыздар, мына жерде 2 домик бар. Домиктин ортосунан эле мына контейнер жанынан түз эле барган болсоңуздар, эс алуу жайга туш болосуңар. Жолдор да жакшы. Ушул жылы кайсыл жака барып эс алам деген болсоңуздар достор, мына ушул видеолорду бөлүшүп коюңуздар. Иштөө убактыбыз 24-кө жети достор. Wi-Fi бар, суу бар достор, светтер бар. Кыскасы келген клиенттер үчүн баардык удобстволору каралган достор. Улуу кыргыз ордосуна келиңиз. Сиз дагы элге окшоп дем алып кетиңиз. Видеону максимально достор менен бөлүшүп коюңуздар.